Бүгін Қырғызстанда тарихи күн. Бүгін 2022 жылдың 22 февраль күні Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаровтың демилгесіменен алғашқы жолы Баткен шаарында министрлер кабинетінің көчмө жыйыны болып өтүүдө. Бұл жыйынга Қырғыз Республикасының министрлер кабинетінің төрагасы Акылбек Жапаров жетектеген барлық министрлер тобу келип катышууда. Анда Баткен облусунун өнүктүрүүгө багытталган көрүлүп жаткан чаралар боюнча кенен талкуу болуп өттү. 400 миллиард сомдук бюджетине салынып жаткан биринчи кадам бар. Февралдын жыйынтыктары жаман болбойт деген прогнозторубуз бар. Кыргызстан жыл сайын импорттук азык-түлүк товарларды жана айыл чарба сырьёлорун киргизүүгө 60 миллиард сомдон ашык каражат жумшап жүргөн. Биз ушундай экспортто аз, импортту көп экономиканы тилекке каршы 30 жылда орнотуп алдык. Макроэкономикалык тактикалык туура жүрүштөрдү мен ойлоп атам биз баштадык. Сиздер колдоп бере турган болсоңуздар, биз бул динамиканы жылдын аягына чейин сактап калабыз. Эми конкреттүү Баткенге байланыштуу сөздөргө өтсөм, бул эми жол азабы, көр азабы жөнүндө айткым келет. Өзүм биринчи специальностьтен жол куруучу болгондуктан элге эң жакын бийлик бул жергиликтүү бийлик деп коебуз. Биз ошон үчүн центрдагы республикалык өкмөттү дагы бияка алып келдик. Аймактардагы караланан элдин жашоосун жеринен көрүп, маселени чечүүнү батыраак болот деп ойлойбуз. Ноокат жолу мисалы чечилбей келген экен. 4 премьер-министр алмашып кетти. Элдин баары өңгүл-дөңгүл жолдо машинасын калдырып жашоону өткөрүп келе берген. Чечерге келгенде чечим алуудан коркушуп, ушуга чейин ишти жылдырылбай келген. Мына чындыгында ушул калдыраган жолдун баарыңарды көрсүн дедим, мына өкмөттүн мүчөлөрүнүн баарын. Анткени биз саясий чечим кабыл алып, Жайка деген 4 жыл мурун эле макул мен жолду оңдоп берейин деген экен. Бир кичинекей нерсеге кол коюлбай, ушуга чейин биз жүрө өттүрбүз. Кечээ долбоор менен баары менен таанышып келдим. Мисалы менин орун басарым Азиз Алиев Жайка менен бул маселелерди чечти. Эгерде ушул жол жазалып калгандан кийин ал үчүн жасоого уруксаат берген, бизди дагы кийин суракка алабыз десе, биз даярбыз деп мен ойлоп атам. Анткени бир гана неме экен. Япондуктар ратификациядан парламентте өткөзгөндө салыктан жана башка төлөмдүн баарынан бошотулат деп койду. Соцфонддун бир эргулу жазып ийиттир, соцфонд төлөмдөрү биздин оюбуз боюнча бошотулбайт. Мына ошону чечпей 4 кабинет министри өтүп кетти. Биз башыбызга мойнубузга алдык. Социалдык бардык салыкты дагы төлөмдөрдү да парламент бошоткондон кийин ошонун ичинде социалдык төлөмдөр дагы бошойт деп биз ошол чечимди кабыл алган үчүн мына азыр тендерлер башталды. Табалды Гапыровичтан мен сурандым. 90 күн кылбайык, жок дегенде 60 күн кылсаңыздар, майда, июнда биз ушу жолду баштап кетебиз деп. Отура бериңиздер. Мына жол маселелерин бардык райондордун астында турат, урматтуу жыйындын катышуучулары. Былтыр бир 5000 тоннаны 7000 тоннага жетпеген битум алып келип Министерство транспортто иш кылган. Биз быйыл 20 000 тонна битум алып берип атабыз. Демек биз 4 эсе көп жолдорду оңдойбуз быйылкы жыл. Ошонун ичинде Баткенге капиталдык салымдардан эле 600 миллион сом жолго бөлүп берип атабыз. Былтыр бүт Кыргызстан боюнча 243 миллион сомду финансы министрлиги бөлүп берген. Мына өзүм финансы министри болуп турган билем ал сандарды. Байкап көрүңүздөр, бүт республика 243 миллион былтыр бөлүнсө, быйыл 600 миллион деле Баткен областына бөлүп атабыз. Жалпы сан транспорт министрлигине дагы акчаны көбүрөөк бөлдүк. Экинчиси, Баткен бул эми стратегиялык аймак. Эмне үчүн? Картанын бүткөн жери эмес, бул Баткен биздин саясий картадагы кайнаган жерибиз. Келечекте мындан дагы быкылдаган жер болот. Анткени Өзбекстандан Фергена областында эле 3,5 миллиондон адам ашып кетти. Тажикстандын Сагия областынан 2,5 миллион адам жашап калды. Мунун баары илгертеден тынымсыз соода алакасын жүргүзүп келишкен. Демек Баткендин негизги артыкчылыгы анын транзиттик потенциалында. Баткендик транспорттук коридорлорду келечекте Баткен району үчүн эле эмес, бүт Кыргызстан үчүн кызмат кылган өнүккөн бир коридорлордун бири болот. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич Кытайга барганда бир топ жакшы долбоорлор боюнча сүйлөшүп келди. Анын ичинде Кытай Кыргызстандын экологиялык таза продукциясын импорт катары кабыл алууга даяр экендигин жана колдоорун билдирди Кытайдын жетекчилери. Кызыл Суу автономиялык областынын башчысына тапшырма берилгенин өзүңүздөр
уктуңуздар. Баткен Фергана өрөөнү менен Кытайдын ортосундагы транзиттик чоң бир коридор болот. Эркиштам аркылуу Фергана өрөөнүнүн сапаттуу экологиялык таза продукциясын экспортко чыгарабыз. Дал ошол кезде транзиттен кошумча киреше алыш үчүн Кыргызстан азыртаган шарттарды тезинен түзүп, фитосанитардык лабораториялардын баарын дүйнөлүк деңгээлге чыгарышыбыз керек. Тажиктер менен кечкеле чырдаша бербейбиз. Чек ара сөзсүз ачылат, турукташат, делимитация, демаркация иштерине чекит коюлат. Соода алакабыз мындан ары уланат деп биз ишенебиз. Алар да Эркиштам аркылуу Кытайга аттанат. Мунун баары киреше болот бизде. Муну менен вице-премьер Камчыбек Кыдыршаев активдүү иштешип атат. Демек, миллиарддык рынокто ээлеген Кытай бизге эшигин ачууга даяр. Биз аны толук пайдаланып калышыбыз керек. Каша 1000 долбоору менен ири проекттер келип атат. Жогорку вольттогу чубалгылар менен электр энергиясын Афганистанга Баткен областы аркылуу экспорттойбуз. Ар бир киловатт электр энергиясынан кошумча салыктар, кирешелер түшүп баштады. Кызыл Кыя, Борбордук Азия менен Кытайдын ортосундагы аймактык эң чоң ири соода дарбазасы болот. Баткен Испан аэропортторуна эл аралык статус берилет. Рейстерди санын кескин түрдө көбөйтүүгө даярданып жатабыз. Лейлек сезин иштете баштайбыз. Мен айтар элем, мына ошондо Баткендин жолдору дагы Бишкектин жолдорунан кем калышпаш керек. Сапаттуу, энен жарык болуш керек. Үчүнчүдөн, Баткендин суу потенциалы коңшу мамлекеттер менен эсептешип жашоого чоң потенциал болот. Лейлектеги Козу Баглан жана Ак суу Саркент дарыясы, Баткендеги Ак суу Исфара жана Сок дарыясы, Кадамжайдагы Исфайран Сай дарыясы боюнча толук потенциалды пайдалана элекпиз. Азыр баарында тең 6 чакан кичинекей ГЭСтер курула баштады. Чоң ГЭСтер боюнча дагы энергетика министри бүгүн пландарын өзүлөрү айтып берет деп мен ойлойм. Мен бир нерсеге катуу кейин, нарын суусун тосуп алып, жакындагы биздин кошуларларыбыз ири суу сактагычтарды куруп алды. Нарындын дарыясынан эң аягына жакындагы кошуналарыбыз Кайракун суу сактагычында курган. Нарын дарыясынан биз 1,5–2% өзүбүзгө алып калып атабыз. Бирок ушу нарындын суусу деп айта албай, аларга жалдырап жүрөбүз. Төрткүл суу сактагычы 1972 жылы курулуптур. Баткендеги жалпы 24 насос станциянын акыркысы 1992 жылы Союздун соңку жылдарына ишке кириптир. Мына ошондон тартып туптур 30 жылдан бери бир дагы ири курулуш жасабаптырбыз. БСРди жөн эле коелу, БДРлерди да салбаптырбыз. Анын себебин ачык билгенде эле жакшынкай адистерибиз да калбай калды. Болгону Союздан калган 2 БДР бар экен. Жолдоштор, мындан ары мындай жашоого болбойт. Биз Баткен боюнча азыр ири суммада каражаттарды бөлүп жатабыз. Жакынкы орто мөөнөттө бардык насосторду ремонттолуп, каналдар оңдолуп, максат Бүкөр сыяктуу жаңылары салынып бүтүшү керек. Керекти 4 чоң суу сактагычты салууга биздин суу ресурстарыбыз жетет, финанс ресурстарыбыз да жете баштады. Биз ушул жумуштарды тез арада башташыбыз керек. Сиздерге бир гана тапшырма, ушу бөлүнүп аткан каражаттарды өздөштүрүп, калганга жетишүүбүздөр керек. Төртүнчүсү, Баткен областы боюнча чек ара маселенин чордону эмес, патриоттуулукка, гайраттуулукка, эл жүрөктүүлүккө тарбиялоочу, шыктандыруучу жер болот деп мен ойлойм. Баткен саясий, аскердик, экономикалык суверенитет эмне экенин көрсөтүүчү жер. Дал ушул жер Кыргыз Республикасынын көз карандысынын аймактык бүтүндүгүн коргой турган жер. Жигиттикти дарылдей турган жер. Кыргызда айтат, жаман болбой жакшы жокту. Баткендеги чек арадагы жанжал мен кыргызстандыкмын деген жигиттердин жүрөгүн ойготуп, Баткенге келип иштөөгө, окууга даярмын деген сезимдерди өстүрдүгө деп ойлойм. Кечээ мен 2 аскердик бөлүккө бардым. Суроолорго жооп берип жаткан командирдин биз баарына даярбыз деген сөзүн угуп, ичин бир топ жылы. Чындыгында 2021 жылы Кыргыз мамлекети Кыргыз армиясы үчүн катуу соккулардын жылы болду деп эсептейбиз. Ошол эле учурда кескен өзгөрүүлөрдүн дагы жылы болду. Өкмөт өтө бир чечкиндүү кадамдарга барды деп эсептейм. Сөзсүз түрдө анткени өкмөттүн башында азыр өлкөнүн жетекчиси өзү турат. 2021 жылы май айынан баштап чек арачылардын айлык манаясы УКМКнын кызматкерлерине теңдештирилди. Дээрлик 50–70%га чейин аскердик намына, стажына жараша көтөрүлдү.
Коргоо министрлиги аскер кызматчыларынын 2021 жылдын август айынан, ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине 2022 жылдын январь айынан баштап 50-70% чейин айлык маяналарын көтөрдү. Биринчи жолу бюджеттен заманбап курал-жарак, авиациялык техникаларды сатып алуу, оңдоо иштери колго алынды. Өткөн жылы эле чек ара кызматкерлерине кызматтана коргонуу боюнча, модернизациялоо боюнча дээрлик 4,5 миллиард сом бөлүндү. Коргоо министрлигинин авиапаркына эле 1 миллиард 800 миллион сомду кошумча бөлүшкөнгө жетиштик. Демек армияда кызмат өтөө, аскер кызматчысы болуу сыймыктуу иштакалы абройго алып келет деп ишенебиз. Ал эми Баткенде кызмат кылган аскер кызматчыларынын кызмат өтөгөн убактысы жеңилдетилип саналып, 1 ай кызматы 2 ай саноо боюнча чечим кабыл алынды. Дагы бир топ өзгөрүүлөр болду. Айтарым, соц тармакта трайбалист болуп бөлүнүп кырылбай, чыныгы патриоттуулуктарды күч алдыруу үчүн аскерге жаңы чакырылгандардын призывдагылардын бардыгын ушул Баткенге жөнөтүү керек деп мен эсептейм. Чек ара жакын аймактарга өзгөчө Бишкектин тегерегиндеги балыкчыдагы бөлүктөрдү акырындык менен которуу керек деп мен ойлойм. Ошол эле учурда аскерлик окуу жайларды да Баткенде бирөө экөө болушу керек. Башка аймактын балдары да келип бул жактын жашоосун көрүп кетип туруш керек. Менин Баткеним деген урандык Кыргызстандын ар бир жараны реалдуу көтөрүшү керек. Баткен жигиттик мүнөздүү дагы тарбиялоочу бир аймак болот деп эсептейм. 5. Мен экономикалык маселелерге токтолбой кете албайм. Кечээ Айдеркен менен Казанжайга барып, иштеп жаткан ишканалардын башталышын көрдүм. İçine de olsa işkerdikçe çılaklanıp, nurlanıp aratkанын görüp göz kullandı. Esir gezdegi 2 flagman gayradan köpüldüp işteşi gerek. Azır eli 350 жумушчу orun işlep жатыптыр. Бұл 2 кандидатты күчтөсүп, миңдеген туруктуу жумуш орундары пайда болду. Финансы министрлиги карыздары боюнча баарын өзүн жөндөп берем деген милдеттенмелерин алды. Эмгекке жарандуу жарандары өз жеринде үй бүлөсүнүн каршында чогуу чаран жашап, ушул жерден акча таап калат деген буюрса үмүттөрүбүз бар. Мен ойлойм, Баткендин табигый ресурстары элге пайдасын дагы эле жакшы тийгизет. Ошентсе дагы колума тийген материалдарды карап көрсөм, бүгүн 10 чакты долбоорлорду сунуштап жаткырсыздар. Анын 8 чын эле реалдуу инвест долбоорлор экен. Азыр кененирээк убабызга деп мен ойлойм. Мындан тышкары, элди жакыртчылыктан чыгаруу боюнча тандалып алынган 50 бизнес планы İçinden dağı ümit jandырган пландарды koyup, ошонун кишилерге гранттарды тапшырып атып, аларды büyüp аткан көздөрүн көрдүм. Былтыр биз экономикалык инвест форум өткөрдүк. 2022 жылы бүт дүйнө жүзү боюнча инвесторлорду чакырып, дагы бир жолу форум өткөрөлү деген оюбуз бар. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп, Советтер Союзу 1917 жылы жерди элди жаңырткандан бери туптура 100 жыл болуп калды. Баткендик туугандар, урматтуу депутаттар, урматтуу кесиптештер. Мезгил уткан курса экен. 1999 жылы Баткен обласына атайын областы түзүлсүн дегенде, ошондо мен жаш адисиде финанс министринде келип, Мамат Айбалаев губернатор Скал менен кошо ушул 1 ай иштеп, финанс экономикалык маселени түзөтүп эле. Эми тарых бүгүн мага экинчи мүмкүнчүлүк берип атат. Ушул президент тапшырмасы менен, Акылбек Сымбекович тапшырмасы менен мен Баткен областына куратор болуп, сиз менен кошо Кудай буйрса Баткен областына өтүүсүн иштейбиз. Былтыркы жыл албетте оңой жыл болгон жок. Саясий жыл болду десе эсептесек болот. Кыргызстандын конституциясында болгон бардык шайлоо ушул жыл болду. Президенттик шайлоо, референдум, жергиликтүү шайлоо, жогорку кеңеш шайлоосу. Барлыгыбыз көбүнчө саясаттын маалим болдук. 2 декабрда мен Москва шаарына барганда бардык ушул биздин элдин, мамлекеттин жетекчилери сүргөн деседе туруктуу болобу, саясат бүттүбү деген суроо берип атты да. Мен ошондо айттым. Биздин президенттин айткан сөзү, биздин Кыргызстан саясий турбуленттик мезгилден чыкты. Эми биз экономикалык реформа жасайбыз деген турганда айткан ошондо айттым. Буюрса 2020 жыл жакшы өттү. Биз 13
октябрь күнү Жогорку Кеңеш менен шайланды эле. Акылбек Үсенбековичтин биринчи иш сапары 14 октябрь күнү ушу Баткен областынан форумдан башталган. Айткан уадалары, жүзеге тапшырмалар бүгүн аткарылып келип жатат. Бүгүн тарыхый күн, урматтуу Баткен туугандар, себеби мен өкмөттө 25 жылдан бери иштеп жүрөм. Биринчи жолу көчмө жыйын Баткенде толук мамлекеттик өкмөттүн курамында турат. Бүгүн жакшы чечимдерди менимче биз кабыл алабыз. Былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча мен силерге анализ айтып коеюн. Бир эле капитал салымдар боюнча 1 миллиард 272 миллион сом берди инфраструктурасына. Финанс министри дагы кийин кошумча айтып. Мен анализ көрдүм. 12 жылдан баштап 20 жылга чейин жалпы Баткен областына 1 миллиард 300 миллион сом берди. Денсаулык кербени Баткен областына аймагында иш алып барды. Бул көчмө клиника Евразия стабилдештирүү жана өнүктүрүү фонду тарабынан гранттык негизде каржыланган. Денсаулык кербени долбоорун алканда Кыргызстан көрүп берилип, заманбап мобилдик медициналык комплекстер менен камтылып, аймак тургундары акысыз медициналык кароодон өтүштү. Bundan sırtları mamleket jana демеушілер тарабынан айрым айларга 16 dana медицина тез жардам унаалары берилди. Анын ичинде 10 уна мамлекеттик тарабынан, 6 уна жеке демеушілер тарабынан берилди. Аймакта курулуш объекттеринин катар социалдык багыттарда көйгөйлөрдүн бири таза суу тартуу маселелери иштерге токтолсом. Ушунда Баткен району Самаркендек, Актакыр, Каданжай району, Хамыйон, Үчкөргөн, Майдан, Масалиев аймактарында таза суу түтүктөрүн тартууга карата жер тилкелеринин мамлекеттик актылары, инженерлик техникалык шарттар даярдалууда. Мындан сырткары Лебегородун жаңы жер аймагынын жаштык айына таза суу үчүн 76 миллион сом каралып, Аркстрой инвест ишканалары тарабынан куруу иштери башталды. 34 айыл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен таза суу курулуучу айылдардын тизмесине сунушталып, тиешелүү ишканаларды даярдоо иштери жүрүп жатат. Ал эми 9 республикалык бюджеттен каржыланып, жумуш жүрүүдө. Алар Баткен районундагы Сай, Лебегородо, Кулулду, Разаков, Агары, Сада, Аккудостук, Борбордун айылдары. Калыбына келтирүү иштери менен биргеликте областтын азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу багытында жер айылдарын сууга суусун жакшыртууга карата 2021 жыл ичинде жалпы 20 миллион 800 миң сомдук иштер аткарылды. Алар Баткен району Самарканд айылында жаңыдан 2 сууга суу скважинасы курулду. Актакыр айыл өкмөтүнүн 2 сууга суу скважинасы бүттү. Аксай айылдары жана Кыштык айылдары жаңыдан насостук станциялары орнотулду. Ишкерлерге да бир топ жардамдар көрсөтүлдү. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 2021 жылдын 6 августундагы 115 токтомуна ылайык болуп өткөн окуяда жабыркаттан экономикалык субъектилердин ээлерине жардам көрсөтүү максатында 14 миллион 505 миң сом акча каражаты республика бюджети эсебинен каржыланып, 51 ишкерге 25 миң сомдон 200 миң сомго чейин бир жол каржыланды. 4,4 миллион сомду бүгүндөн баштап биз Бишкекке жеткенден кийин биринчи которобуз акчасын. Буга чейин өкмөткө, куралдуу күчтөргө келген зыяндардын баарын ордуна келтиргенбиз. Бизнесмендерге жардам берип бүткөнбүз. Бирок биздин жарандарыбыздын дагы үйлөрү жабыркаган, малдарын уурдап тоноо болгон. Мына ошолордун баарын комиссия иштеп бүтүптүр. Бүгүн ушуга дополнительно дагы 84,4 миллион сом каражатты бөлүп берүүнү туура көрүп атат өкмөттүн мүчөлөрү. Ушунун баарын адрестүү түрдө жеткизип, урматтуу губернатор комиссия менен чөт чатагы жок элдерге берип, аларды колдоп койсо. Боорду, көйрөктөрдү алмаштырып, жүрөккө балдарыбызды, муркай балдарыбызды операциялар жасап сактай турган тоже эл аралык, Саудалиялык инвесторлорду, ошондой арабтардан акчаларды таап келип иштетип, коронавирусқа каршы инфекциялык больницабызды абдан катуу даярдап жакшы иштеген экен. Алымкадыр Зайыржановичтин Кыргыз өкмөтүндө эле бир чоң кемчилиги кылган жумуштарын жакшы элге жеткизе албайт. Ошондуктан бүгүн келип элге айтып берсиңер. Кана 5 мүнөтүбүз бар. Ошонун ичинде Баткен областына кандай иштерди кыласыз айтып бериңиз. Саламатсыздарбы, Акылбек Үсенбеков, саламатсыздарбы, кабинет министрлери.
Мен көп эмелерди өтпөй Баткен областында кандай иштерди кылабыз ошолорду эле токтолуп кетейин. Кыргыз Республикасынын жанындагы медициналык санитардык жардам менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн тышкары амбулаториялык деңгээлде консультациялык диагностикалык жардам көрсөтүүнү Баткен областынын аймагында баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү саламаттык уюмдарында Баткен областынын калкына көкүрөк органдарынын флюорографиясы, рентген жана ички органдардын УЗИ изилөө бекер жүргүзүү сунушталды. Эмеде тургандай азыркы кезде баасы 50 сом болсо, биз сунуштап атабыз 0 сом бесплатно. Рентгенографик изилдөөсү 118 болсо, биз сунуштап атабыз акысыз. Ички органдарда отурган изилдөөдө 177 сом болсо, биз акысыз атабыз. Терапиялык профилдеги кошумча төлөм минималдуу деңгээл кошумча төлөмдүн өлчөмү 330 сом болсо, 50% жеңилдетүү менен кошумча төлөмдүн өлчөмү 165 сом. Орточо деңгээли 840 сом болсо, биз 420 сом. Максималдуу деңгээл 2650 сом болсо, биз 1325 сом. Минималдуу деңгээл 430 сом болсо, хирургиялык профилдеги кошумча төлөм Баткен областына 215 сом. Орточо деңгээл 1090 сом болсо, 545 сом. Максималдуу деңгээл 3440 сом болсо, бүгүнкү күндө Баткен областына 1720 сом болот. 50% жеңилдик жана кемин жумуркалары 5 жаштан 16 жашка чейинки балдарды изилдөөдө арыздar жана келишимдер боюнча паразитологик изилдөөлөр, биоматериал, тамактануу азыктары, айлана чөлү объектилери жана башкалар болсо, гельмит жумуркаларына 5-16 жашка чейинки балдарды изилдөө азыркы база болсо 128 сом, биз сунуштап атабыз 64 сомду. Баткен областынын калкын лабораториялык кызматтарга жеткиликтүү жакшыртуу, Баткен жана Кадамжа шаарларында ПЦР изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн самбап жабдуулар менен вирусологиялык лаборатория курулууда. Кулунду айыл аймагынын интернационалдык айылында санитардык, гигиеналык жана бактериологиялык лабораторияларды жана Аразаков шаарындагы бактериологиялык прабалыкторду куруу пландаштырылды. Бул иштер Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ишке ашырылат. Үчүнчү, сууну текшерүү үчүн лабораториялык жабдуулар Арис аркылуу Ибе жана Сыбы областынын санэпидсасына ар бир районго 20 000 акш долларына, жалпы суммасы 100 000 акш долларына сатып алуу пландаштырылды. Рахмат. Коллегалар, азырдагы 5 мүнөт Алмаз Бейшеналиевке сөз берип коелу. Женевада посол болуп турган жеринен урматтуу президент Садыр Нуркожоевич чакырып, азыр жаңы билим берүү министри болду. 1-апрелден баштап билим берүү тармагында, здравоохранение тармагында, культура, наука ушулар тараптарында биз кескин түрдө зарплаталарын көтөрөлү деп атабыз. Анан билим берүү тармагында дагы реформалар башталышы керек. Жыйындын катышуучулары ошондой талап азыркы жаңы министрде коюлду. Биздин балдарыбыздын дени сак, конкурентно способный болуп, интернетти билип, орус, англис тилин билип, 10 жыл жөн эле жүрө бербестен, 10 жыл бүткөндөн кийин бир өнөрлөргө үйрөнүп чыгып, анан өзүн өзү багып кеткендей болуш керек. Эгерде интернеттин тилин, англис тилин жакшыраак үйрөнүп алса, биздин жаныбызда жүрө берет, эч жака кетпейт. Аларды билбесе, анда жанагынтип таксист болуп, стройкада иштеп, магазиндерде, бөлөк жерлерде кор болуп калышы мүмкүн. Биз алдын ала мындан ары 20 жылга урматтуу Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен болгон акчанын баарын, кредит болобу, грант болобу, ошонун баарын билим берүү тармагына, анан ден соолукту чыңдоо тармагына бурабыз. Ал эми энергетика менен жол тармагына биз инвесторлорду рынок шартында иштей турган бизнес механизмдерин киргизебиз. Өзүбүз бюджетке мындан ары акча сурабайбыз. Эң көп бюджетке 30 жылдын ичинде алып турабыз. 2 миллиард 900 миллион долларды бюджетке алып, бүт барын пенсия пособие, зарплатага жумшай беребиз. Эң чоң карыздын көлөмү ошо бюджеттин эсебинен. Мына быйыл дагы биз ошондон баш тартып атабыз.
Бүт акчабыздын баарын ушул балдарыбызга арнайын деп атабыз. Жана айтып коюңуз. Урматтуу Акылбек Сембекович, урматтуу министр кабинет мүчөлөрү, урматтуу жоопкерчилик депутаттары жана ушул жыйындын катышуучулары. Баткен облусунда 2021-22 окуу жылынын башына карата 249 жалпы билим берүү уюмдары иштейт. Алардын ичинен 12си жеке менчик, жалпы 113.038 окуучу билим алууда, жогоруда белгиленгендей 26 мектебибиз авариялык абалда турат. Баткен облусунда 2021-22 жылдын башына карата 190 мектепке чейинки билим берүү уюмдары иштейт. Анын ичинен 24 жеке менчик, жалпысынан 19.497 бала тарбияланып жатат. Баткен областынын чек ара аймактарында жайгашкан мектептердин саны боюнча өзүңүздарга жакшы маалым, өзгөчө статус алган айылдардын саны 62, ал жерде биздин 70 орто мектебибиз жана 47 бала бакчабыз бар. Өзгөчө статус алган айылдарда 8 мектеп, 7 бала бакча курууга бүгүнкү күндө муктаж. Алар Кадамжай районунда 2 мектеп, 4 бала бакча, Баткен районунда 3 мектеп, 3 бала бакча жана Лейлек районунда 2 мектеп болуп эсептелет. Кесиптик билим берүү багытында башталгыч кесиптик билим берүү мекемелери жалпысынан 11, студенттердин саны 3431, бюджеттик орундар 2939, мындайча айтканда дээрлик көпчүлүктүүлүк бюджеттик орундарда окушат. Орто кесиптик билим берүү мекемелери жалпысынан 10, анын ичинен 3 жеке менчик болуп эсептелет. Жалпы студенттердин саны 4800, 650 орун бюджеттик негизде берилет. Жогорку билим берүү мекемелери өзүңүздөргө жакшы маалым, Баткен мамлекеттик университети жана Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин филиалы бар. Жалпысынан 10.739 студент бул жерде билим алат облуста. Анын ичинен Тажикстандан 190, Өзбекстандан 5878 студенттер окуп келишет. Мындайча айтканда биз жакынкы комшулаш өлкөлөргө билим берүүнү экспорттогонго облуста да жетиштүү потенциалдар бар жана буну өнүктүрүүгө толук негиз бар. Жалпы бюджеттик орундар 391 болуп эсептелет. Баткен мамлекеттик университетине жалпы республикалык тесттен босогоо упайларын 100%га чейин төмөндөткөнбүз. Салыштырмалуу башка региондордон 10%га төмөн. Андан сырткары кошумча 40 бюджеттик орун берилип, негизги 133 бюджеттик орун берилген окуу жайларга бүгүнкү күндө 129 бала тарбияланып жатат. Республикалык өзгөчө статусу бар айылдарга биз 174 бюджеттик орун берилген. Тилекке каршы мунун 60-ына гана балдар өтүп, 50 орун мындайча айтканда бош калган. Боюнча Акылбек Сембекович, дагы ушул курулуш иштери боюнча биз ушул Баткенибиздин борборун шаардын көркүн ачышыбыз керек. Во-первых, вообще шаар деп эле атап койдук, бирок шаарыбыз жок. Билесиз, баягы эле айыл. Больницасы эле райондук больница оорукананын деңгээлинде да. Ошондуктан азыр сиз тапшырма берсеңиздер, ушул биздин курулуш архитектура толугу менен ушул шаар борборунун жанагы проектисин чийип беришсе, жанагы сиз айтып аткан курулуштар чет-четте случайно эмес, а именно көчө шаар кылып биз ошону куруп берсек. Анан экинчи айтып аткан маселе бул ипотекалык компанияны сиз дагы бир канча жолу мурун айткансыз, аны тастыктагансыз. Бунун баардыгы эле ипотека деген баштап берип, азыркы учурда коммерциялык рынок баардыгын өтүп атат. Биз социалдык турак жай ушул Баткенибизде, анан ар бир райондордо жок дегенде 100дөн социалдык турак жай болсо, биздин ушул эле университетибизге келе турган окумуштууларыбыз келебиз, иштейбиз деп атышат. Анан турчу ошол жерде мындай бир 5-6 жыл иштеп кетчү жай жок да, алар сатып алышпайт. Ошондуктан социалдык турак жайды эске алсак, андан кийин урматтуу Акылбек Сембекович, ушул жерде албетте Баткенибизди, Лейлегибизди дарбаза деп атабыз, бир кандай бир бурч эмес, а именно көркү ушул жерден өтчү эме, ушул жерде авиа каттамдарды биз эле бүгүн эле ушул чечимди кабыл алсак, тапшырмаңызды берсеңиз, күнүгө ушул жерге каттам ачылсын Баткенге, анан Разаков шаарына дагы, ал жерде дагы пассажиропоток бар, күнүгө уча тургандай кылып ушул жерде биз чечимдерди кабыл алып берсек. Рахмат. Жанагы учуу фонду тилкесинин түштүк жак башынан бизге бир 400 метрдей жер керек да. Ошол жалпысы 5 гектар болот. Катта биз баштап табыз деп жазылган эмес. Бул бирок
биз буну уюштурабыз. Атылбек Сөмбетович. Bir ayın içinde çeşiniz. Bir ayın içinde çeşiniz. Kumtörde aldığı Kırgız eli için, kızıkçılık için 5 hektar yer alamayız. Aldılar, böyle çeşkiler de var. Bir ayın içinde çeşiniz. Daha aytın düşünürsen, түндүк жагында стадион жайгашкан экен. Ошол стадиондун аэропорт менен чектешкен жериндеги забордо талдар өтө бийик болуп кеткен да, ошону дагы ошол талдарды алдырып салыш керек да. Бул учуу коопсуздугуна өтө таасир этет. Рахмат. Hürmetli kolegalar. Saat 1'de uçuşumuz gerek. Eşikin almada eller gelip attık. Kıskartaylı. Hürmetli ministerler, kabinet müşavvirleri, hürmetli deputatlar, hürmetli jeynin katılışçıları. Bugün biz resmi türde aytıp koyuşumuz gerek. İşimizin Prezidentin tapşırmaları boyunca, ukazı boyunca jeyinliklerin 8. uçurardı. Batken boyunca memleketli boyları maksatlar açık oluşu gerekli. Uşanın açık kamsızlarlık etmeyi oylayım. 2021 yılının 29-30 aprel günleri Batken jana Leylek rayonlarında Çegara aymağında orun algan okuyada keltirilen çıgımlarının barın oruna kalığına keltirdik. Keltirelek olsak daha keltirip beremiz. Uşanın menen birge hurmatlı deputatlar, hurmatlı katışucular, bugün biz Batken oblasının özgöçü statusu jönünde Kırgız Respublikası'nın nizamını atkarıga çoğu giriştik. Bundan ardagı bu nizamda turmuş karşılığının üstünde işleşimiz gerek. Bugün Batken oblasının önütürü boyunca yakın yıllarga gelecekte planlarını belgiledik. Buyursa barımız japatırmak girişip barlık dolgulordu işe aşırabız dep işenemiz. Elge da Prezidentke dagı bugün atчетубузду berdik dep men esептейм. Bu işlerge ara çıkan barlık jarandlarga teрең ыраазычылык bildirem. Sayısı jaktan alganda Batken önügüsüne bagıttалган işlerge bir toplum şu ülkelerdagi kıkın göz saldı. Bayırtadan Kırgızstan elinin ruhu güçlü olun, anın bugün kayıtılgan, jana aytılbay kalgan işler menen dagı bir jolu barыбыз далилдеп oturabız. Bizdin el ulu el, bizdin el kart tarıхы var el, bizdin el tınçlıkты süýgen el. Biz tınçlık yaratuvчу миссиябызды мындан арда унута беребиз. Бирок bir кырсык болобу, дагы эмне болобу, баарына тең биз даяр болушубуз керек. Коллегалар. Алмаз Бейшенали, яктан бизге министр образования катары 3 школдордо НВП, начальная военная подготовка деп коюп, ошол сааттардын баарын киргизип, мугалимдер менен камсыз кылып, ушул жылы баарын баштайбыз. Окулбу? Баткендеги өндүктүрүү менен биз жалпы Кыргызстанда 3 ыйык нәрсени астыга койдук. Өзүңүздөр билесиздер, жакын арада өтүп кеткен коопсуздук кеңешинде президент Hurmatlı Sadır Nurhojoviç 3 принципти эң катуу баса белгиледи. Бул биринчи жерибиздин бүтүндүгүн, экинчи элибиздин биримдигин, үчүнчү салык төлөө. Şu 3 принциптин тегерегинде баарыбыз тең иштешибиз керек. Şu 3 принципти колдогондордун баары биздин достор. Биз менен чогуу жашаган жанандыгы жок болсо дагы биздин туугандарыбыз досторбуз. Şu 3 принципке kim karşı gelse, demek bu Kırgız ülkesinin turuktuluğuna, elinin birimliğine, ekonomikanın göz karandısına tuğra gelmegen siyasatçı жүргүзгөн kişiler katары karışımız gerek. Jana alarlar bilen tirekке karşı biz dost bola albayбыз. Batken emi Kırgız Respublikasında buyursa önükön bir ayınlaktardın biri bolup degen işendik menen barыңыздарга бекем ден соолук, бакуат жашоого каалайм. Баткендин эмгекчилерине, өрүкзар жерине тынчтык, ынтымак, өнүгүүлөрдү каалайм. Рахмат.